Эфирде апта соңы маалыматтык аналитикалык программасы. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы. Өткөн аптанын дүйшөмбү күнү, тагыраагы 24 августта шайлоого аттанган партиялар Борбордук шайлоо комиссиясына документтерин өткөрүүнүн соңку күнү болчу. Жогорку кеңешке шайлоого катышууга аттанган партиялардын 17си Борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлердин тизмесин жана тийиштүү документтерди тапшырышкан болчу. Анын ичинен бирөө 5 миллион сомдук шайлоо күрөөсүн төлөгөнү тууралуу документи жок болуп чыккан. Натыйжада 16 партия тиешелүү талаптарды так аткарган. Алар төмөнкүлөр: Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Бирбол, Республика, Замандаш, Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагышууларга катышкандардын саясий партиясы, Ата Мекен, Мекенчил, Чоң Казат, Мекен ынтымагы, Кыргызстан, Социал-демократтар, Реформа, Ыйман Нуру, Ордо жана Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы. Шайлоонун каттоого алуу иши чуу менен башталды. Тагыраагы 24 августта бардык партиялар саат 18:00 чейин тиешелүү документтерди тапшырышы керек эле. Жарандык активисттер жана журналисттер Кыргызстан саясий партиясы өз убагында келбегендигин жана ошондой эле маселени Борбордук шайлоо комиссиясы жең ичинен чечкенге аракет кылып жаткандыгын айтып чыгышкан. 25 августка караган түнү Борбордук шайлоо комиссиясында шайлоого атсалышкан партиялардын өкүлдөрү, жарандык активисттер жана журналисттер чогулуп, БШКнын жетекчилигинен Кыргызстан партиясы саат канчада талапкерлеринин тизмесин өткөргөндүгүн так көрсөтүүнү талап кылышты. Чогулгандарды БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова кабыл алды. Топтолгондорго имараттын кире беришиндеги коюлган камерадан алынган видео жана партиялардан келген документтерди каттоо журналы көрсөтүлдү. Камерадан алынган видеодогу убакытка караганда Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү документтерди мыйзамда белгиленген сааттан кеч алып киришкен. Ошондой эле партиялардан келген документтерди каттаган журналда дагы Кыргызстан партиясы тапшырган убактысы кол менен оңдолуп, саат 17:59 деп жазылгандыгы көрсөтүлдү. Боршайкомдун мүчөсү видеокамеранын сааты 13 мүнөт алдыда экендигин айтты. БШК жогорку кеңешке шайлоого бара турган партиялардан талапкерлердин тизмесин жана тийиштүү документтерди кабыл алуу эрежеге ылайык 24 августта саат 18:00 токтотулмакчы. Шайылдыбекова маселени БШКнын жумушчу тобу 24 сааттын ичинде карап чыгаарын билдирди. 25 августта БШКнын жумушчу тобу Кыргызстан саясий партиясынын документтерин кайтарып берүү жөнүндө сунушу каралгандан кийин аталган партиянын документтерин артка кайтарган. Жыйында Кыргызстан саясий партиясынын документтери кабыл алынгандыгы тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан тастыктама берилбегендиги айтылды. Жогорудагы чечим боюнча партиянын лидери Канатбек Исаев мындай пикирин билдирген. Эгерде туура эмес үгүт иштерин жүргүзүп атса, ошол үгүт иштеринин артынан элдердин тандоосуна бир таасир эте турган болсо, алып сатып алып жанагы пара берип добуштарды сатып алуу аракеттери болсо, алып элдин тандоосуна таасир эте турган жагдай, андай жагдайларда жанагынтип бир партияны четтеткенге Борбор шайлоо комиссия толук укуктуу. Эми бул техникалык ката, дагы жолу айтып коеюн, техникалык ката эч кандай шайлоо процессине таасир этпей турган жагдай да. Кудай буйруса, чечимди колубузга алаар менен биз сотко кайрылабыз, сотто адилеттүүлүктү издейбиз. Ал эми саясаттануучу Игорь Шестаков Кыргызстан партиясын парламенттик шайлоодо жеңип чыгууга толук мүмкүнчүлүгү бар жалгыз партия экендигин айтты. Сдача документов – это не чемпионат мира по легкой атлетике. Тут речь не идет о секундомере. И я вот прочитал, значит, наше законодательство. Там идет речь, что лицо должно сдать документы. Вот. Ну, сдал человек же от партии Кыргызстан, а не от другой партии. Там же не написано имя, фамилия, отчество. Там просто речь идет о лице, который должен сдать. Вот этот человек, который должен был сдать, заболел. Так у нас полстраны болеет. Вот. Я думаю, что вот мне понравились комментарии в социальных сетях, когда речь идет о том, что борьба должна быть борьба программ и борьба кандидатов. Помимо Кыргызстана документы сдали не так другие партии. Тут тоже есть проблемы. Выступает кандидат от партии, одной из партий, и говорит, что у нас подлог, нам подменили списки. Почему все молчат на эту тему? Почему такая гробовая тишина по всем остальным? И почему только, так сказать, борьба за демократию и справедливость только вокруг одной партии? Если, так сказать, партии так боятся Кыргызстана, ну так об этом и скажите открыто.
Ушундай эле пикирин Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Мамбет Жунус Абылов дагы билдирген. Из всех 17 партий наиболее, значит, партия, которая имеет большую поддержку у народа, это партия Кыргызстана народа. Партия Кыргызстан хочет народ поддержать на выборах. И вот это коробит всех остальных. Потенциально партия Кыргызстана является самой сильной партией вот на этот раз. Кыргызстану нет конкуренции. Совершенно нет конкуренции. И поэтому выбрали самый грязный путь. Если президент не вмешивается, давайте будем топить. Вот это корпоративный интерес совпал нескольких партий. Они через членов надавили на председателя Центра избиркома и поставили перед фактом. Пока конкурентные условия партия не нарушает, никто не имеет права исключить. До конкурентных условий еще партия не дошла. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан саясий партиясынын парламенттик шайлоого катышуу үчүн тапшырган документтерин кабыл албай, артка кайтаруусу мыйзамсыз. Мындай пикирин саясатчы Феликс Кулов Facebook баракчасына жазып чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясын каттоодон баш тарткан себеби тизмени ыйгарым укуктуу өкүлүнөн башка адам алып келгени. Дароо айтып коеюн, мен Кыргызстан партиясын коргоюн деген оюм жок. Мени бул партиянын тагдыры таптакыр кызыктырбайт. Бирок биздин баш мыйзамда жазылган. Биз мыйзамга баш ийген өлкөбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамга таянып чечим кабыл алыш керек. Ал эми мыйзамда каттоодон баш тартууга негиз болуучу 7 себеп так жазылып турат. Бирок алардын арасында ыйгарым укуктуу өкүлүнөн башка адам алып келсе, каттабай коюу керек деген жери жок. Ооба, шайлоо тууралуу мыйзамдын 61-беренесинде айтылат. Документтерди Борбордук шайлоо комиссиясына ыйгарым укуктуу өкүл тапшырышы керек деп. Бирок башка адам тапшырса каттабай коюуга негиз болот деп мыйзамда жазылган эмес. Бул албетте эреже бузуу. Бирок ал үчүн партияны каттабай кое тургандай эмес. Мына ошондуктан Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими мыйзамсыз жана жокко чыгарылышы керек. Кыргызстан саясий партиясы Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арыз берген. Партия лидери Канатбек Исаев БШК чыгарган чечимдин мыйзамсыз экендигин дагы бир жолу белгилеп, бул иштин акыйкат чечилерине сот чекит коерун билдирген. Муну менен бирге Канатбек Исаев штабтын кызматкерлерин өз иштерин уланта берүүгө чакырды. Урматтуу партиялаштар, Кудай буйруса, биз шайлоого катышабыз, катышканда дагы жеңишке жетебиз. Штабтарыңар кандай иштеп атса, иштерди уланта бергиле. Биз ынтымакта, бирдикте, сөз түрдө 5 октябрда жеңишибизди белгилегендей бололу. Бар болгула, аман болгула. 27 августта Бишкектин административдик сотунда Кыргызстан партиясынын берген арызынын негизинде соттук отурум өттү. Сот дээрлик 4 саатка чукул убакыт болду. Аталган маселени судья Чолпон Досмаметова карап, жыйынтыгында Кыргызстан партиясынын Борбордук шайлоо комиссиясына каршы жазган арызын канааттандырды. Отурумдан соң кабарчылардын суроолоруна партиянын өкүлү Талант Мамытов жооп берип, БШКнын чечими жараксыз деп табылды. Биз эми шайлоого катышабыз деди. Бишкек шаардык административдик соту тарабынан адилеттүү жана мыйзамга туура келген чечим чыгарды. Биз ачык айтабыз, биздин өлкө, мамлекетибиз укуктук жана адам укугун сыйлаган өлкө жана ошондой эле биздин конституциялык укуктарды коргогон, мыйзамдарды так жана белгилеген биздин ыйгарым укуктарды коргогон, мыйзамдарды сыйлаган өлкө деп биз ачык жана даана деп айтабыз. Ошону менен бирге биздин бардык мүмкүнчүлүктөр, атаандаштыктар жана жогорку кеңешке келүү жолдору шайлоо жолу менен аныкталыш керек. Ал арада чоң казат бир бол атамекен реформа партияларынын айрым депутаттыкка талапкерлери жана жарандык активисттер соттун имаратынын жанында ар кандай ураандарды айтышып, кыйкырып жатышты. Бул окуя боюнча Кыргызстан партиясынын мүчөсү Талант Мамытов биздин телеканалга берген маегинде төмөнкүчө пикирин билдирген. Жанакы бир партиядан барып айып издеп, аны чукулап, аны жанакы саясий
жанакы процесстеги аралаштырбоо максатында аракет кылбастан, андан көрө элге барып, кызмат кылып, элдин алкышын алып, элдин элегинен өтүп келип, добуш алып келсе, алардын жүзү жарык болот эле. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылбекова Кыргызстан партиясына карата Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге макул эмес. Ал жакын арада БШК кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылаарын маалымдады. Мурда кабыл алган чечимибизди колдоп, мыйзамдуу болгон деп эсептейбиз. Демек, административдик соттун чечимине каршы кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылабыз, деди төрайым. Бул учурда Кыргызстан партиясы журналисттерге чукул пресс-жыйын өткөрүп, анда партиянын лидери Канатбек Исаев Кыргызстан партиясы эч кандай мыйзамдык талаптарды, парламенттик шайлоого катышып жаткан башка партиялардын укуктарын бузбагандыгын айтты. Тилекке каршы соттун чечимин Борбор шайлоо комиссия аткаруудан баш тартты. Бул өтө мындай одоно мыйзам бузуу деп айтсак болот. Анткени эгерде жогорку сотко кайрылабыз деген ниети болгон күнү дагы соттун чечими аткарууга тийиш. 15-жылкы шайлоодо, 10-жылкы шайлоодо, президенттик шайлоолордо ушул добуштарды сатып алуу аракеттери болгон. Бул түздөн түз шайлоо процессине таасир эте турган жагдайлар. Бул добушту сатып алуу бул керек болсо кылмыш болуп эсептелет. Ошондо дагы Борбор шайлоо комиссия ушул бүгүнкү курамы менен эскертүү гана берген. Мыйзамсыз үгүт иштери жүргүзүлгөнү аныкталып, каржы фондунан тышкары акча каражаттар бөлүнгөн учурларда дагы Борбор шайлоо комиссия болгону эскертүү берген. Ал эми техникалык бир катаанын арты менен үгүт иштери баштала электе, ал эч убакта эч бир башка партиялардын кызыкчылыгына таасир этпей турган жагдай да. Ошого карабастан Борбор шайлоо комиссиясы бизди каттабай койду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Кыргызстан партиясына 48 саат убакыт берилген эместигин 2020 чекит KG сайтына берген маалыматында билдирди. Анда Бекматов Кыргызстан партиясына 48 саат убакыт берилген эмес, анткени алардын документи кабыл алынган жок. 48 саат партиялардын документтери кабыл алгандан кийин берилет. Бул аралыкта шайлоого аттанып жаткан партия мүчөлөрүнүн соттолуп же соттолбогондугу жана башка маалыматтар БШК тарабынан текшерилет жана такталат, деди. Ошондой эле Бекматов эгерде жогорку сотто Кыргызстан саясий партиясы жеңе турган болсо, эски тизме менен шайлоого бара тургандыгын айтты. Анын айтымында партиялардын съезди өтүп, тизме бекитилген, кайра жаңа тизме түзүүнүн зарылдыгы жок. Жаралган бул чуунун жыйынтыгы кандай болот? Борбордук шайлоо комиссиясы кайрылган жогорку сот кандай чечим чыгарат? Кыргызстан партиясы алдыдагы боло турчу шайлоого катышабы же жокпу? Бул суроолордун жообу соттун чечими чыккандан кийин белгилүү болмокчу. Шайлоо алдындагы тизме түзүү иштеринде мыйзамдын бузулгандыгын жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турсумай Бакир уулу айтып чыкты. Ал Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесине байланыштуу нааразычылыгын билдирди. Ал өзүнүн партиядан чыгып кеткени тууралуу маалыматтарды четке какты. Бакир уулу бүтүн Кыргызстан партиясынын 19 августтагы жыйынында бекитилген тизмеси өзгөрүп кеткенин, өзү башында алдыңкы сапта туруп, бирок кийинчерээк артка жылып калгандыгын, бул мыйзам бузуу болгонун айтты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровго кайрылып, жыйында бекитилген тизме менен шайлоого барууга чакырды. Болбосо сотко кайрыла тургандыгын кошумчалады. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров бул айтылгандар боюнча комментарий берген жок. Партиянын өкүлү Айденбек Акмат уулу жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине 19 августтагы жыйында болжолдуу тизме жарыялангандыгын, лидерге аны өзгөртүүгө убакыт берилгендигин билдирди. Анын айтымында бүтүн Кыргызстан партиясынын 120 кишиден турган акыркы тизмесинде Турсумай Бакир уулунун ысымы жок. Бакир уулу бүтүн Кыргызстан партиясына мүчө болуп кирген эмес. Анын Эрик партиясы шайлоодо бүтүн Кыргызстан менен чогуу барышы тууралуу чечим гана кабыл алынгандыгын айтты. Буга дейри Турсумай Бакир уулу жетектеген Эрик партиясы алдыдагы парламенттик шайлоого бүтүн Кыргызстан партиясы менен бирге бараары жарыяланган.
Борбордук шайлоо комиссиясы 19 августта парламенттик шайлоого катышуучу партиялардын фондуна канча каражат түшкөндүгүн жана алардын жумшалышы тууралуу маалыматты жарыялады. Статистикага ылайык 14 августка карата шайлоого катышуу ниетин билдирген саясий партиялардын 41 шайлоо фондусунун атайын эсептерин ачкан болчу. Бирок алардын арасынан болгону 16 партиянын эсебине акча каражаттары которулган. Эң көп каражат Кыргызстан партиясынын фондуна 37 миллион сом которулган. Анын негизги бөлүгүн 36 миллион 400 миң сомун Разак Шамшидин уулу которгон. Разак партиянын финансылык маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү. Кыргызстан партиясы 22 миллион 880 миң сомду сараптаганга үлгүрдү. Алардын көбү жарнаманы даярдоого жана жарнамалык аянтчаларды ижарага алууга жумшалган. Ошондой эле партия шайлоо күрөсүнө 5 миллион сом сарптаган. Бир Бул партиясы байлыгы боюнча 2-орунда, алардын шайлоо фондусунда 12 миллион 775 миң 170 сом түшкөн. Каражаттардын 5 миллион 924 миңи жарнама жана үгүт иштерине даярдык көрүүгө жумшалган. Матраимовдордун үй бүлөсүнө таандык делген Мекеним Кыргызстан партиясынын эсебинде 7 миллион 735 миң сом бар. Партия бул акчалардын чоң бөлүгүн 7 миллион 554 миң сомду короткон. Чыгымдардын дээрлик жарымы 3 миллион 675 миң сом Ксения Савченкага жарнама мейкиндигин ижарага алуу үчүн төлөнгөн. Бийликчил деген биримдик партиясынын фондуна 7 миллион 200 миң сом топтолгон. Ушул кезге чейин анын 1 миллион 68 миң сому сарпталган. Анын 948 миң сомдон ашууну Билборд КРЖ ишканасына которулган. Атамекен партиясынын фондуна 3 миллион 849 миң сом түшкөн. Учурда атамекенчилер болгону Яна Дреминага максаты белгиленбеген кызмат үчүн 450 миң сом төлөгөнү белгилүү. Бул жылы элдин арасында таанымал болгон Чоң Азат партиясынын эсебинде 2 миллион 710 миң сом каражат которулган. Учурда партия 1 сомду дагы сарптай элек. Чогулган акчасы миллиондон ашкан партиялардын арасында реформа дагы бар. Негизинен партияга 70ке жакын жаран 200 миң сомдон 800 миң сомго чейин акча которушкан. Натыйжада 2 миллион 94 миң сом чогулган. Ошол эле учурда партия белгисиз себептен улам Шоро компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Жумадил Эгембердиев которгон 800 миң сомду кайтарып берген. Жалпысынан реформанын эсебинен 902 миң сом коротулду. Замандаш партиясында 2 миллион сом бар. Замандаштын фондунун эсебине партиянын финансылык маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Алия Бектурганова 2 миллион сом которгон. Учурда алар коротула элек. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулдары негиздеген Социал-демократтар партиясынын эсебинде 1 миллион 703 миң сом түшкөн. Партия 1 миллион 679 миң сомду коротконго үлгүрдү. Анын чоң бөлүгү 1 миллион 473 миң сому Кыргыз Маркетинг Корпорейшн ишканасына реклама аянтчасын ижарага алуу үчүн төлөнгөн. Президенттикке мурдагы талапкер Өмүрбек Бабанов негиздеген Республика партиясынын эсебинде 1 миллион 400 миң сом түшкөн. Республикачылар 199 миң сомду сарптаганга үлгүрдү. Ошондой эле шайлоо фондусуна 1 миллион сомдон аз каражат түшкөн партиялардын саны 6-ны түздү. Алар Ордо партиясы 950 миң сом, Бүтүн Кыргызстан партиясы 250 миң 500 сом, Мекен ынтымагы партиясы 65 миң сом, Нур партиясы 23 миң 340 сом, Мекенчил партиясы 11,5 миң сом жана Кыргызстандын Жашылдар партиясы 200 сом. Сиздер 2020 Чекит КРЖ интернет басылмасы жана Кыргызстан телеканалы тарабынан даярдалган апта соң программасын көрдүңүздөр. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.